Зеленский менен Путиндин жолугушуусу жакын арада ишке ашуусу мүмкүн. Туркия өткөн жумада эки мамлекеттин тышкы иштер министрлигинин жолугушуусунда коопсуз жана жогорку деңгээлде уюштуруп бере алган. Украина президенти Владимир Зеленский менен Орусия президенти Владимир Путин жакынкы убакта жолугушуусу мүмкүн. Бул тууралуу Украина президентинин кеңешчиси Михаил Подоляк маалымдады. Польшанын виртуална Польшка басылмасына берген интервьюсунда Подоляк президенттердин ортосундагы жолугушуу кандай абалда өтөрүн айтып, тынчтык келишими боюнча иштер жыйынтыкталгандан соң эки президенттин жолугушуусун уюштурууга киришебиз. Бул бир канча жуманын ичинде ишке ашуусу мүмкүн деген. Ал эми жолугушуу жайы тууралуу кайсыл жерде жолугары маанилүү эмес, каерде болсо да боло берет, бирок Орусияда эмес деп кошумчалаган. Буга чейин Зеленский менен Путиндин жолугушуусун Туркия бийлиги уюштуруу ниетин билдирген. Кечээ 17 мартта Реджеп Тайип Эрдоган Путин менен телефондон сүйлөшүп, Зеленский менен жолугушуусун талкуулаган. Туркия өткөн жумада эки мамлекеттин тышкы иштер министрлеринин жолугушуусунда коопсуз жана жогорку деңгээлде уюштуруп бере алган. Financial Times өзүнүн жеке булактарына таянып, Украина менен Орусиянын ортосундагы сүйлөшүүлөрдө жылыш байкалганын, жада калса тынчтык келишими боюнча план иштелип чыкканын жазган болчу. Булак саясат кежи. АКШнын экс-президенти Дональд Трамп Орусиянын Украинага кол салганына таң калуусун билдирди. Ал Орусия президенти Путиндин Украина чегарасына аскерлерин алып келүүсүн кыр көрсөтүү же АКШ менен сүйлөшүүгө баруу ыкмасы деп ойлогонун The Washington Examine басылмасына берген маегинде билдирди. Мен аябай таң калдым. Мен Путин аскерлерин чегарага жайгаштырганда, ал ушул ыкма менен сүйлөшүүлөрдү баштайт го деп ойлогом. Жада калса бул ыкманы сүйлөшүүгө баруунун эң катуу, бирок акылдуу ыкмасы катары эсептегем. Ал башкалар сыяктуу эле Кошмо Штаттар менен бир бүтүнгө келүү ниетинде деп билгем. Бирок Украинага кол салды. Менимче ал өзгөргөн дейт АКШнын экс-президенти Дональд Трамп. Буга чейин Дональд Трамп Путин менен өтө катуу мамиледе болгонун, бирок ага карабай диалог кура алганын айткан. Ошондой эле Трамптын президенттик башкаруусу учурунда Орусия башка өлкөнүн аймагына кол сала албаганын кошумчалаган. Мындан сырткары Трамп Украинага аскердик жардам катары танктарга каршы күрөшүүчү Javelin техникаларын жана башка миллиондогон долларды чапчыган курал-жарак бергенин айтып, алар болбосо Украин тарап бул согушта утулуп калмак деп билдирген. Булак саясат кежи. Жогорку кеңештин Ыйман Нуру фракциясынын лидери Нуржигит Кадырбеков товарларынын баасын негизсиз көтөргөн ишкерлерге кылмыш жоопкерчилигин киргизүүнү сунуштады. Бул тууралуу депутат Жогорку кеңештин жалпы жыйынында билдирди. Совет доорунда спекуляция үчүн кылмыш беренеси бар болчу. Аны кайра алып келүүгө убакыт келди окшойт. Азыр экономикалык каатчылык келе жаткандыктан айрым ишкерлер эч себепсиз эле товарлардын баасын көтөрүп жатышат. Алар жөн гана арзан сатып алып, кымбат саткысы келет. Муну жазалаш керек дейди ал. Булак аргумент кежи.